Урматтуу Алмазбек Акымжанович, мага Бишкек шаарындагы Эрматов атындагы музыкалык колледжде окуган студенттердин ата-энесинен кайрылуу келип түштү да, окуу жайдын азыркы учурда жатаканасы эскилиги жетип, оңдоп түзөөгө муктаж болгонуна байланыштуу азыркы учурда жабык экен да. Студенттер ар кайсы жерде жашап жатышат экен. Анын үстүнө азыркы учурда квартиралар абдан кымбат болуп кетти да. Анан мүмкүнчүлүгү жок ата-энелерден кайрылуу келип түштү. Ушул маселе боюнча аталган окуу жайдын ректоруна тапшырма берип койсоңуздар, ошо жатакананы тез аранын ичинде оңдоп түзөөдөн өткөрүп, ошол биздин региондон, ар кайсы региондон келген студенттерди ошо жатаканага жайгаштырсын. Ушул боюнча урматтуу төрага протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Андан тышкары бизде Кадамжай районуна караштуу Айдеркен шаарында Минтранстын балансындагы Айдеркен Гавьян автожолунун 3 километринде Минтранс жаңы асфальт түшөө иштерин бүтүрүп, азыркы учурда лоток арык жок болуп атат да. Айдеркен шаарына кыш эрте келет, 6 ай кыш болот, эртең кар жаап калса, арык жок, эриген суулар каяка кагат. Ушу боюнча Минтранска тапшырма берсеңиздер, Алмазбек Акымжанович, тез аранын ичинде ошол лотокторду бүтүрүп, элге мындай ыңгайлуу шартты түзүп берсин. Үчүнчү маселе, ошол эле биздин Кадамжай районуна караштуу Масалиев айыл аймагында Өл Агыш айылы, Көн айылы, Кожо айылы, Какыр айылы. Бул 4 айыл азыркы учурда таза сууга абдан муктаж экен да. Кошуна айылдарда таза суу бардан бул ортодо калып кеткен. Ушул маселени дагы тиешелүү министрликтерге тапшырма берип койсоңуздар. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, ушул мен айткан 3 маселе боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуз.